Мен Рустамова Кыздархан 72-нчи кесиптик лицейде мастер болуп иштейм. Окуучуларды алып келдик. Кесиптик лицейде окуган окуучуларды. Ошо боз үйдү бизди окуучулар өздөрү сварщиктер жасаган. Ичидеги көйнөктөрдү бизди тигүүчү кыздарыбыз, ошо окуган кыздарыбыз тиккен. Бүтүрүүчүлөр тиккен, бүтүрүп кеткендер. Кол менен бардыгы. Ошо кесиптик лицейибиз Совет айылында жайгашкан. Сварщик, балдарга сварщик, кыздарга тигүүчүлүк, кыска мөөнөттүү курстарыбыз бар. Повар, тигүүчүлүк, компьютер, айтишник, ошондой боюнча кыска мөөнөттүү курстарыбыз бар. Окууга 9 бүткөн окуучуларды окууга чакырабыз. 10 айлыктар дагы бар. 11 бүткөн окуучуларга 1 жылдык 10 айлык курстарыбыз бар. Сварщик дагы тигүүчүлүк. Ошо ширетүүчү, электрогаза сварщик, ширетүүчү. Жыгачта жок азыр. Жок. Кыздар үчүн тигүүчүлүк, тигүү жабдууларынын оператору деген диплом берилет. Повар, кыска мөөнөттүү повар курстарыбыз бар кыздарга. Ошо повар, ашпозчу деген. Жатаканасы бар, жатакана менен камсыздалган 120 орундуу жатаканабыз бар. Узактан келген окуучуларды жайгаштырып окутабыз. Стипендиялар бар. Жакшы окугандарга стипендия. 5ке окугандарга 300 сом, 4-5ке окугандарга 250, 4ге окугандарга 200дөн ар айда стипендия төлөнөт. Мен Исмаил Сүймөнкул, Марказ айылында жайгашкан номер 30 кесиптик лицейде устат болуп эмгектенем. Биздин кесиптик лицейде жалпы окуучуларды кабыл алабыз. Кесип боюнча даярдап чыгарабыз. Кесиптерден 11-классты бүткөн мөөнөттө 1 жыл окуу мөөнөтү. Электросварка, анан тигүүчүлөрдү окутабыз. Анан 3 жылдык мөөнөттө фермер, айыл чарба өндүрүшүнүн устаты, электромонтер жана электрогаза сварщик 3 жылдык мөөнөттө кабыл алабыз. Базабыз эң жакшы оңдолгон. АБР программасына кирип 16 миллиондук конкурстан утуп, ошол азыр бардык жабдыктарыбыз жетишерлүү, окууга толук шарттар бар. Келиңиздер, окуңуздар. Жетишкендиктерибиз эң жакшы жетишкендиктерибиз бар. Бизде окуган окуучулар чет мамлекеттерге барып иштеп эмгектенип атат, өзүбүздө эмгектенип атат. Кызыл шаарында ачылган тигүү фабрикасында тигүүчү кыздарыбыз иштешип атат. Калган электрогаза сварщик окуучуларыбыз өздөрү жеке ишканаларын ачышкан. Ошентип иштешип атат. Рахмат сиздерге дагы. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Алейкум ассалам. Мен атым Курсанов Йылдыз. 2003-жылкы болом. Ошо. 2003-жылкы болом. Программист биттим. 2022-жылы. Ошо. Жумуш издеп келдиңиз да? Ооба. Анан Ошо издеп атабыз. Жакшы. Мына кыздар эми сизге жардам бериштиби? жардам беришти, консультация бериштилер. Кайсыга ишке жумушадыңыз? Кайсы өзүм кесип боюнча банктарга же айыл өкмөткө жакшы болуп калса. Иш табылдыбы анан? Табылды. Издеп атам. Anda elbise birinci gezekte Kırgız Respublikası'nın yeni canlısı.
эмесе бүгүнкү иш чараны ачып берүү үчүн Каданжай районунун акиминин орун басары Асанова Мейлихан Низамовнага сөз берсек. Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Урматтуу бүгүнкү иш чаранын катышуучулары, урматтуу коноктор, урматтуу жаштар. Бүгүн өзгөчө күн болуп атат. Мына бизде сыртта алтын күз байрамы болуп аткан болсо, мына биз сиздер менен эми жаңгырдын жааганына байланыштуу ичинде уюштурулуп атат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кадамжай районунун аймагында быйылкы жылда мына 3-чү жолку ошол бош кызмат орундарынын жарманкеси уюштурулуп өткөрүлүп атат. Бул социалдык камсыздоо, эмгек жана миграция башкармалыгынын Кадамжай районундагы башкармалыгынын ошондой эле биздеги кесиптик лицейлердин бардык эле мекеме ишканаларындагы бош кызмат орундарындагы ошол ярмаркасын бүгүн уюштурулуп атат. Бул ярмарканын уюштуруунун эң негизги максаты, өзүңүздөр билесиздер, азыр жумушсуздук өтө көп болуп атат. Ошол жакынчылыктагы бирок жылдан жылга ар түрдүү проектлер менен иштөөнүн негизинде биздин райондун аймагында жакынчылыктын көрсөткүчү төмөндөп атат, жумуш орундар пайда болуп атат, кыска мөөнөттүү курстар окутулуп атат. Ошонун негизинде жумушсуздуктун саны дагы кыйла азайып атат. Бирок дагы эле болсо бар. Ошондуктан азыр биз бош кызмат орундарынын жарманкесин уюштуруп өткөрүп атабыз. Биз көбүнчө мына азыр ошол баягы кызыктар тараптар көбүрөөк келсе деп ойлодук эле. Келдиңиздер. Бизде ар бир тармактарда кайсы мекеме ишканада, кайсы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында бош кызмат орундары бар, бардык маалыматтар бар. Келип кызыктар тараптар жолуксаңыздар, бизге айтып сурасаңыздар, биз жеткиликтүү сиздерге маалыматтарды тиешелүү адистер тарабынан, тиешелүү жетекчилер тарабынан сиздерге жеткиребиз. Мен ойлойм, бүгүнкү жарманкени келип катышып, сиздер өзүңүздөргө бир иш орундары менен камсыз болуп, анан дагы бир маалыматтарды алып кетесиздер деген ойдомун. Бүгүнкү жарманкени уюштуруп аткан уюштуруучуларга дагы терең ыраазычылык билдиремин. Башкармалыктын жалпы жамаатына, Гүлбарчын Якупбековна баштаган жамаатка, ошондой эле мына биздин кесиптик лицейлерибиз өздөрүнүн көргөзмөлөрү менен келип отурат, сиздерге дагы терең ыраазычылык уюштуруп ушунча даярданып келгениңиздерге. Ошол бүгүнкү иш чаранын жыйынтыгы менен мүмкүн биздин келечектеги жакшы, мыкты чыгаан жаштарыбыз иш менен камсыз болуп калышы да мүмкүн. Себеби чындыгында кээде бизде дагы ишке отурсаң, иш сурап, жумуш сурап келгендер өтө көп болот. Бирок сунуштасаң, көпчүлүгү иштин оордугунан, анан эмгек акынын аздыгынан ишке келгендер аз болуп аткан. Эми азыр өзүңүздөр билесиздер, биздин өкмөт, биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичтин ошол тапшырмалары, жарлыктары менен мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин айлыктары август айынан көбөйүп, азыр жакшы маяналарды алышып атат. Бирок ошол айлыкты алгандан кийин биз талапка ылайык иштешибиз керек. Ошол талапта күч болуп атат, иштерди аткарышыбыз керек. Азыр урматтуу мына кызыктар тараптар, ар бир айыл өкмөттө вакансия бар да, бизде азыр айыл өкмөттөрдө барганда адистери толук эмес, кээ бир айыл өкмөттө 5-тен 6-дан бар да. Эгерде сиздерде жогорку маалыматтуу болгон болсо, анан азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, бардык эле конкурстук тартипте алынып атат. Ошондуктан мен жаштарды чакырам, өзүңүздөр кызыккан тармакка, ошо кызыккан ишке резервге кирип, конкурстан өтүп койсоңуздар, сиздер кайсы жумуш орунга барсаңыздар, ошо ички резервден алынып атат. Бурда декретке кеткен, башка кеткендердин ордуна убактынча келишимдик негизде алып турган болсок, биз ошол келишимдик негизде дагы ала албай калдык. Азыр бардыгы ички резервден алынып атат. Ошондуктан жаштар окуңуздар, иштеңиздер, келечек сиздердики, сиздердин колуңуздарда. Ошон үчүн баягы мыкты, баягы айлыгына эмес, сиздер мындай патриоттук сезимде элге, жерге иштей берем деген ойдо иштесеңиздер, ошо барып сиздердин айлык маянаңыздар дагы иш стажыңыздарга карап кошулат. Ошон үчүн көбүрөөк кызыгып, мамлекеттик муниципалдык мекемелердеги бош кызмат орундарына келип кайрылсаңыздар болот деген ойдомун. Бардыгыңыздарга терең ыраазычылык, заманыбыз тынч, асманыбыз ачык болсун. Ушундай биздин жаштарыбыздын келечеги кең болсун. Рахмат. Райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын башчысы Осмонова Гүлбарчын Якуповнага беребиз. Катышуучулар, кош келипсиздер. Бул жарманкенин эң негизги уюштуруунун максаты ушул бош орундарга жогорку билимдүүлөр, орто билимдүүлөр, баардык түрдөгү билими бар адамдар катыша алат. 100дөн ашык мекеме ишканалардан, жеке ишкерлерден түшкөн ваканттык орундарга 100дөн ашык ваканттык орундар сиздерге тартууланып атат. Ошол жерде келип, ар бириңиздер ошол орундарды көрүп,
өзүңүздөргө ылайыктуу татыктуу иш орундарын таба аласыздар деген үмүттөбүз. Негизи мындай ярмаркалар тез эле өтүп турат, тез эле. Бул жылдын эсебинде администрация өткөрдү. Биз мына 2-3 жолу өткөрүп атабыз. Буйруса бул ишибиз дагы улана берет. Ошол эле маалда мынакей кесиптик лицейлер бизге келип катышып берип атышат. Бул кесиптик лицейлерде ошол орто билим берилип атат, атайын орто билимдер, выставкаларын алып келип көрсөтүп атышат. Мекеме ишканалардан келип отурушат. Сиздер кызыккан ар бир иш боюнча ошол жерде сиздерге консультация берилет. Кандай жумуш орундары бар экенин баардыгын түшүнүп, өзүңүздөргө ушул жерден келип катышып, өзүңүздөргө татыктуу иш орундарды табасыздар деген үмүттөбүз. Анда баарыңыздарга ийгилик, тынч болойлу. Ар бирибиз өзүбүзгө кандай ой максат тилек койсок, ушул жерден ушул жумушубузду таап кетейли. Баарыңыздарга ийгилик. Катышуучулары, бүгүнкү бош орундар боюнча биздин иш-чарага катышып келгениңиздерге алдын ала баардыгыңарга рахмат айтып өтөбүз. Биздин негизги максатыбыз бүгүнкү келгенден максат бизде бул бош орундарга кайсы кыска мөөнөттүү кесиптер боюнча даярдайбыз. Биринчиден биз мына социалдык өнүгүү башкармалыгынын иш менен камсыздоого көмөктөшүү бөлүмү араб жетекчиси ошол бөлүм менен тыгыз байланышта иштеп атабыз. Бизде 3 айлык кайра даярдоо курстарыбыз бар. Кыска мөөнөттүү электросварщик мана Дубаташта биздин окуучулар иштеп атат. Азыркы учурда электросварщик, электромонтёр, тракторист, тигүүчү ошол курстарды кыска мөөнөттүүдө окутуп атабыз. Барып окусаңар болот. Кимдердин кесиби тургай калса бош орундарга. Андан сырткары бизде азыркы учурда 40 окуучу окуп жатат. Электросварщик жана электромонтёрду. Бул мына бул жердеги азыр социалдык өнүгүү башкармалыгынын иш менен камсыздоого көмөктөшүү бөлүмүнүн жолдомосу менен барып окуп жаткан учур азыркы мезгилде. Бардыгыңыздар кимдер окуй турган болсо барсаңыздар биздин эшик ачык. Бизде ушул кесиптер боюнча даярдайбыз. Бардыгыңыздарды бүгүнкү иш-чарага, иш майрамыңыздар менен бардыгыңыздарды куттуктайм. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар менен иш алып баруучунун башчысы Тургонов Жусупбек Ташбалтаевичке берсек. Биринчиден куш келипсиздер. Бүгүнкү ярмарка вакансиябызга бул жерде баарыңыздарга ийгилик, өзүңүздөрдүн сүйгөн кесибиңиздерге ээ болушуңуздарга тилектешмин. Андан сырткары биздин администрациянын жамааты жана ошондой эле өзүбүздүн Кадымжай сөз өнүгүү башкармалыгынын жамаатына терең ыраазычылык билдирем. Ошону менен биргеликте кесиптик лицейлерге дагы терең ыраазычылык билдирем. Бул жерде вакансия ярмарка дымыча лоозулар үчүн дагы бар. Келип өздөрүгө мындай жөндөмү бар эмеси боюнча келип бош орундарды көрүп эме кылып кетсе болот. Баарыңыздарга ийгилик. Мындан аркы иштериңиздерге атайын ийгилик каалайм. Саламатсыздарбы? Ушул иш-чарага чогулган коноктор баарыңыздарга. Мен 72-нчи лицейден келдик биз. 72-нчи лицейде ошол боз үйүбүз менен келдик. Ушу боз үйдү бизди 72-нчи лицейдеги өзүнүн окуучулары жасаган. Киретүүчүдө окуган балдарыбыз. Көйнөктөрүбүз өзүбүз окуган кыздар тиккен өз колдору менен, ошол өз колдор эмгектери менен алып келдик. Бизде окуу жай кесиптик лицейге бардыгыңыздарды чакырабыз. 9 бүткөн, 11 бүткөн окуучу балдар, кыздарды барып окуса болот. 3-кесиптик лицейни Минтия комузчу кыздарынан кербезин күрсүн.
Мына сиздер баягы көрдүңүздөр, мына Жусуп биздин мырзабыз, жигитибиз бекерден сүйлөгөн жок. Көрүп турасыздар, ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген инсан, бирок жүрөгүндө жалы бар экен. Бул биринчи ошол ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелгендердин атайын коомдук фондунун бирикмесин өзү түздү. Бүт ошол ооруган мүмкүнчүлүгү чектелген инсандардын тобун түзүп жүрүп, бул ошол проекттерге катышты өзүндө бар экен. Азыр ушул социалдык камсыздоо бөлүмүндө келишимдик негизде иштеп атат да. Адам аракет кылса, мен айтайын дегеним, биз бар деңгээлине жараша кепилгилери өздөрү баягы толук кандуу болгону менен экинчи группада, үчүнчү группадагы майып болот. Бирок ошолор дагы иштегенге акысы бар, укугу бар. Аларды ошол мекеме ишканаларга өзүнө ылайык жеңил иштерге тартканга болот да. Биз ушундой буйруктун негизинде бардык мекеме ишканаларга берип келебиз. Анан өзүңүздөр көрдүңүздөр, 2 лицей, азыр бизде районубуздун аймагында 3 лицей бар. 115-Учкормондо дагы илгерки тек лицейбиз, азыр кесиптик лицей болуп калды. Бирок жаңыдан ишин баштап атат, алар бүгүн келе албай калыптыр. Мына 2 лицейбиз, бул өтө район эле эмес, республикадагы алдыңкы орунда турган кесиптик лицейлерибизден да. Бул ошол эки эле кесиптик лицейибизде мурда билесиздер, баягы 9-классты бүтүп, тополон кылып, хулиган, очо окубай койгон окуучуларды жөнөтөт деп ушундай жаман элде сөз калган эле. Бирок тилекке каршы мына 5-10 жылдан бери ушул лицейлердин баягы балдарды кабыл алуусу талап өтө күч болуп атат. Балдар, кыздар барып кызыгып окуп атат. Элементарный эле карасаңыздар, азыр биздин кыздарыбыздын кийип бийлеген кийимдердин баардыгын өздөрү тиккен. Мына эжекелери турат, мен өзүм көзүм менен барып көрүп лицейлердин ошо мына выставкаларында көрсөңүздөр болот. Бизге кыздарга эң керектүү болгон чеберчилик, кондитерский, ошондой эле эркек балдарыбызга керек электросварщик, досавта окуу, акча кетиргенден көрү ошол менен эле кошо аттестат алат, диплом алат, анан кийин автомобилге право алат да, 3 документти бир учурда алып чыгат. Ошон үчүн мен ушул 2 лицейге дагы чакырып кетем. Ошол эле учурда элементарный эле мына мен айтып кетейин деген, бизде бардык маалыматтар бар. Азыр кызыккандарга жеке-жеке дагы айтып бергенге даярбыз. Мисалы караңыздар, тазалык деген ишкана бар да, бизде Кадамчай шаарында мэриянын алдындагы ишкана бар. Тазалыкта азыр бүгүнкү күндө 5 дворник керек, тазалыкта иштеген. Бул тазалыкта кээ биргилер тазалыкта иштеген уят иш көрсөңүздөр, мен тескерисинче бул өтө сооп иштейм да. Бир эле учурда өзүнүн иши стажы кетет. Ошондой эле биздин коомдун тазалыгын сактап аткан инсандар ушулар. Азыр бизде 8 адам иштеп аткан болсо, бүгүнкү күндө болгону 4 эле адам иштеп, тазалыкта азыр 5 вакант орун бар экен. Азыр мен тактап отурам, бир тазалыкта иштеген дворниктин эмгек айлыгы 15 000 болуп калды. 15 000. Эми бул ошол эле учурда өзүнүн үй бүлөлүк бюджетине акча кирип атат. Анан тазалык коомду тазалап атат. Кадамчайды билесиздер. Анан өзүбүз түшүнүп фейсбуктардан, соцсеттерден чыгарып атабыз. Тазалык иштебейт, администрация иштебейт, мэрия иштебейт. Тазалык бар жок мусор болуп кетти. Эми баардык мусорду 4 адам кантип тазалайт? Тазалыктагы 4 адам тазалык иштебейт. Эми ар бирибиз тазалык, ар бирибиз салым курсак, ана мамлекетибиз, жерибиз таза болот. Ошондуктан буга окшогон иштер көбөйүп атат. Мисалы бүт